Мен Жолдошбекова Айзада, Нарын областынын Жумгал районунун Кызыл Арт айылынан болом. Биз бул жерде Соңкол Travel туристтик компаниясын иштетип келебиз. 2016-жылы жолдошум тарабынан бул компания негизделген жана 2017-жылы, мындайча айтканда, Соңкол Travel'га мен турмушка чыккам десем болот. Жолдошум экөөбүз баш кошкондон кийин алгач Сөңкөлдө кайненеме жардам берип, Сөңкөлдөгү боз үй лагеринен баштагам. Андан кийин гид болуп, кызыгып чыгып баштагам. Анан пандемия убагында ар кайсы проекттерден билим алып, менеджерлик кызматын аркаладым. Ошентип 2022-жылдан баштап Соңкол Travel компаниясынын аткаруучу директорлук кызматын аткарып келем. Бизнес кылууда өзгөчө аял кишиге көп эле оорчулук, тоскоолдук учурлар көп болот. Себеп дегенде мен мисалы өзүм жөнүндө айта кетсем, бизнеске келгенимде 19 жашта гана болчумун. Ал учурда кызым жаңы төрөлгөн кез эле кайын журт менен чогуу жашачыбыз, келиндик кызмат дегендей. Анан туризмге жаңыдан аралашып, изденип, ар кайсы проекттелерде окуп, турларды жаңыдан уюштуруп баштагам. Жана ошондой эле БГУда 2-курстун студенти болчумун. Анан ошол азыр ойлосом, ошол мезгил абдан оор болгон экен. Бир учурда көп нерсеге жетиш керек болчу, дайыма план жазып алып, бүгүн азыр мону кылам, муну кылам. Мындай бош убакыт такыр жокко эсе болчу экен. Бирок азыр ошол учурлардын мөмөсүн көрүп жатабыз десем болот. Былтыркы жайда бизде компанияда кризис болду. Анткени бизде иштеген гид балдар өстү, өнүктү, өз алдынча тарап, өз алдынча турларды уюштуруп баштады. Анан ага жараша биздин конкуренттер пайда болду. Анан биз менен иштеген партнерлор дагы ошол башкалар менен иштеп тарап кетти. Жылда дайыма 1 жылдык запас броню бар компанияда, эч кандай бронь жок эле. Ошол учурда биз менен иштешкен юрточный лагердегилер чалып, бизге жумуш барбы, бизге жумуш жибересиңби, биз продуктларыбызды алып койдук элек, чирип кетмей болду деп. Анан биздин гидтер дагы Айзада качан турга чыгабыз, тур барбы деп чала беришти. Анан ошол учурда кадимкидей өзүмдү күнөөлүү сезишиммен ушул нерсеге менден эмес болчу, бирок баары бир аябай кыжалат болчумун. Ушул адамдарга жумуш бере албай атам, ушул адамдарды кармай албай атам депчи. Анан ошол учурда ар кайсы эшиктерди сүзгүлөп, ар кандай проектлерге катышып баштадым. Алардын бири Accelerate Prosperity болду. Ага чейин менторшип, ушундай проектлерге катышкан болчумун. Анан ал жерден ошо группага женский бизнести колдоо боюнча проектлерде группага ошол Women Cup Accelerate Prosperity деп чыгып калды. Анан карасам Нарын жана Ысык Көл областы боюнча экен. Ойлонбостон тапшырдым. Мен келгенде жөн гана ушундай кризистик ситуациялардан кантип чыгуу боюнча билим алам деп ойлогом. Бирок аягында бизнес боюнча жакшы эле билим алып чыктым. Мисалы, аудиторияны изилдеп, кийинки максатыбызды кое алдык, хостел куруу боюнча, команданы жакшы топ кармап, тимбилдингтерди уюштурууну үйрөндүм. Эң ключевой ушул нерселерди үйрөндүм. Азыр ошол кыйынчылыктардан командабыз менен биргеликте чыгып, жакшы иштеп жаткан учурубуз. Негизи биз акселерациядан акчаны апрель айынын аяк жагында алган болчубуз. Анан план боюнча май айында курулуш башталыш керек болчу, бирок тилекке каршы жерлерди аэропорттон чечип алганда мүчүлүштүктөр болуп, бизге жер август айында гана тийди. Бирок ошентсе деле кийинки жылга калтырбай, сезон аягында баштай берели деп жумушту баштадык. Кудай буйруса, хостел ортосуна жетип келди. Бул жакта ошол аттар менен ары бери бастыра турган конюшня болмокчу. Аттар кармалуучу жерлер да болот. Анан Кудай буйруса, ошол андан кийинки пландар бул жакка чоң отель турат, тил жакка контейнерлерден дагы панорамный терезе менен үйлөрдү тургузабыз. Биздин компанияда азыр учурда жалпы жонунан 24 гид иштейт. Алардын жашы 18 жаштан 40
жаштан 45 жашка чейин барат. Бирок команданын 55%-ын жаштар түзөт. Дагы бир өзгөчөлүгү биздин гана компанияда ат турлар менен алектенген кыздар иштейт. Учурда 4 кыз дайыма турларга чыгып иштеп жатышат. Биз ат турларын уюштуруп атканда көбүнчө аттарды колдонобуз, бирок биздин өзүбүздүн аттар жок. Себеп дегенде биз аттарды айылдык тургундардан алууну туура көрдүк. Себеп дегенде бул айыл үчүн кошумча каражатын алып келмекчи. Ошентип жергиликтүүлөр болбосо биздин бизнес болбойт болчу. Бул ошол кызарт айылындагы адамдардын бизнеси десек да болот.